Қырғыз Республикасының ел ақыны Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Эсенгул Ибраев бүгін арауызда олғында 89-ші жазын тосмоқ. Ел ақыны Эсенгул Ибраевты ескеру үшін Алато Лаев атайын шығарылышын баштайды. Саламатсыздарбы, аны Расул Бағышбаев алып барам. Эсенгул Ибраев Қырғыз ұлттық Бишкек мемлекеттік, Нарын мемлекеттік, еларалық Кувейт университеттерінің ардақты профессор болды. Ал Түркия мемлекетінің Ататүрк борборының ұлы кеңешінің академиги, дүйнөлүк интеллектуалдық жекеменшік қоғамының алтын медалының иесі. Эсенгул Ибраевтың адамдық асыл сапаттары менен шығармачылығының өзгөчөлүгү тууралуу студияға келген анын жақындары менен ескеребиз. Бүгін бізде мейманда Қырғыз Республикасының жазуучылар союзунун төрағасынын орынбасары Кадракунов Керимбек ағабыз, ошондой эле Қырғыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акындын жубайы Саткын Абдрахманова апабыз жана тарых илимдеринин доктору, профессор Ормушов Асан Сулайманович дагы бүгүнкү маектөрүбүздө мейманда. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, студияга кош келиңиздер. Аттың Арман, арабызда Алпакын, Залкаракын, Кыргыздын сыймыктуу уулу Эсенгул агабыз атабыз жок. Бирок сүйүндүргөнү мына ушундай акындын сиздерде болгон жакындары, замандаштары калды. Бүгүн аны эскерүү үчүн чогулуп отурабыз. Адегенде кепти мына ушул акын менен биргеликте акыркы жылдарында чогуу иштеген тарых илимдеринин доктору, профессор Асан Сулаймановичтен баштасак, анткени Эсенгул Ибраев мына ушул өмүрүнүн акыркы жылдарында азыркы кезде эл аралык Кувейт университети, ал кезде мына сиз өзүңүз төптөгөн негиздеген Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинде эмгектенип, ошол жерде атайын адабий иримди жетектеп, ал кездеги журналистика бөлүмүндө окуган студенттери азыр Эсенгул Ибраев биздин улуу устатыбыз деп дагы эскерип жүргөнүн угуп калабыз. Сиз өзүңүз баштап берсеңиз. Абдан оор ушундай кыргыз элине белгилүү акынды жоготуш биз үчүн да оор болду. Ошондо университеттин жамаат үчүн дагы Кыргыз Кувейт университети болуп түптөлгөндө биринчи араб тили боюнча адистик, андан кийин эле ушу журналистик адистиги боюнча ачылат деп Кувейттен бизге кабар келгенде биз жазуучуларды, акындарды издей баштадык. Анан биздин жамаат окумуштуулар кеңеши ошо Эсенгул Ибраевга токтоп, анан атайын чакырып келип, ошол журналистиканын тарыхы боюнча дарс окуганга чакырган элек. Анан Эсенгул Ибраев акын эле эмес, мунун педагогтуктагы чоң касиети бар экенин ошондо сездик. Себеби 1-2 ай кыйналып жүрдү, анан эле 3-4 айда балдардын баарынын аркасынан эшитип алып, жана шоола деген адабий иримди ачты. Ошол шооласы чындап эле шооладай болуп, жаштардын баарын өзүнө тарта баштады. Жаңыдан ыр жазып жүргөн студенттер, макала жазып жүргөн, кабар жазып жүргөн, анан кийинчерээк сатира, юмор жаза башташты. Анан ошонун баарын сабактан кийин атайын алып калып, 2 саат алар менен чогуу болуп, алардын ырларын талкуулап, анан кийинчерээк 1 жыл өткөндөн кийин студенттердин демилгеси менен ар жакта бизде Давка деген мектеп бар болчу. Ошо мектептин окуучуларында жолугуш өткөрдүк. Эсиңиздеби? Бейшибай Сувалиев болуп алып барып, жолугуш өткөрүп, анан ошол мектептин окуучулары, себеби Эсенгул Ибраевдин балдар жөнүндө жазган ырлары өтө көп да. Анан ошол ушунчалык сону сурой анан бүткөндөн абдан ыраазы болуп айтып атпайбы? Ай, мен күткөн эмесмин, менин ырларымды силердин мектептеги балдар ушунчалык сүймөнчүк менен окугандыгын деп ушундай бир ыраазы болгон эле. Анан кийинчерээк дипломдук иштерге жетекчи боло баштады. Анан азыр биздин студияларда, телестудияларда, гезиттерде, радио журналдарда ошол Эсенгул агайдын тарбиялаган журналистика адистигин бүтүргөн балдар ийгиликтүү иштеп жатканында биз зор кубанычтабыз. Бүгін бардық мамлекеттік дагы жеке дагы радио, телевиденияларда, басылмаларда мына ушул Эсенгул агабыздын, атабыздын тарбиялаган шакирттери ичинде эле
ийгиликтүү иштеп жатышат. Бул дагы Эсенгул Ибраевдин артына калтырып кеткен бир чоң мурасы, байлыгы деп атасак болот. Урматтуу телекөрүүчү, белгилей кетели, Эсенгул Ибраев кыргыз сатирасынын салтын Жусуп Турусбековдун, Райкан Шукурбековдун жана Мидин Алыбаевдин көчүн улантып, кыргыз адабиятына чоң салым кошкон. Акындын публицистикалык чыгармалары кыргыз элин, жаштарды ата журтун, эли жерин сүйүүгө тарбиялады. 1970 жылдан өмүрүнүн аягына чейин ал Жазуучулар союзунда мүчө болду. Мына ушул Улуттук Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары, акындын жакын адамы, бир айылдын абасынан дем алып, бир айылдын суусун ичкен биздин урматтуу Керимбек Мусурканович дагы келип отурат. Керимбек ага, сиз ушул Эсенгул агабыздын бардык сапаттарын, бардык сырларын жакындан билдиңиз. Чогуу бир айылда өстүңүздөр, андан кийин союзда мүчө болду. Өзүңүз айтып берсеңиз кененирээк. Эсенгул Ибраев агабыз Нарын областына караштуу Четнура кыштагында 1933 жылы төрөлгөн. Агабыздын балалык чагы айыл жеринде өттү. Бүгүнкү күндө кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында бул кишинин орду эбегейсиз зор. Эң мыкты талант, чоң талант, кыргыз эл акыны, ошондой эле мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Адам баласында бул таланттын жаралышы бала кезинен болуп башталат экен да. Себеби мен бир айылда өскөм, ал кишинин тарбиясын көп алдык. Ал кишинин менден башка шакирттери деле көп бүгүнкү күндө. Алды кыргыз эл акын жазуучусуна сен барды, наам алып. Анан ушу абабызды эскергенде айылдаштарыбыз айтышат, бала кезинде эле ушунчалык таланты бар бала эле деп. Ал кезде бүгүнкү күндөгүдөй замандын өнүгүү акыбалы жок болчу. Радио, телевизор деген жок мезгил илгери. Ошондо бир айылдын ичинде Эсенгул агабыз ушул оюн тамаша болобу, ар кандай бир маданий иш-чаралар болобу, ушу өз каражатынан барып, ошо кишилерге ар бир үйүн түтүнмө түтүн кыдырып, мисалы ошо мезгилде ошондой эле сүймөнчүлүк менен чакыртып алып, анын айылда жакшы сөздөрүн, жакшы кеттерин, ошондой эле ырларын окуп берчү экен. Бүгүнкү күнгө чейин айыл адамдары, тилекке каршы ал киши менен чогуу жашагандардын баарын көзөтүп өтүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин айыл элинин астында, биздин айылда Эсенгул агабыздын айтылуу тамаша көз сөздөрү, азиз сөздөрү, ырлары муундан муунга өтүп эл оозунда жашап келатат. Ал эми адабияттагы мындай изилдөө жок ал жерлерде. Бүгүнкү күнгө чейин чыккан Эсенгул агабыздын томдорунда да жок аллары, чыгармалары жок. Бирок эл оозунда ушу бала кезиндеги айтылып калган ырлары, бала кезинде айтылып калган сатиралар ошол кездеги сүймөнчүлүк менен айтылып келатат да. Эми Эсенгул агабыздын 4 тарабы төп келген жорго деп айтышат. Мына биз жакында эле жана эле белгилеп кеттик, университетте дагы баардыгы бир ооздон айтышты. Себеби бул кишинин таланттын чеберчилигине берген баасы. Лирик, мыкты лирик. Адабияттын чыгаан акыны өзүңүз билесиздер. Сиз айтып аткан белгилеп сатира мезгилинде сатиранын кийинки муундагы, биз көргөн муундагы сатираны алып жүрүүчү бул киши ушу мыкты чыгармачыл адамы катары эсептелинет. Андан сырткары айтылбай жүрөт, филетонист, мыкты филетон жазганда кыргыз адабиятында акын жазуучулардын арасында бул сейрек, өтө сейрек. Ал эми ушу сейрек талантты алып чыккан Мидин Алыбаев, анан эле биздин Эсенгул агабыз. Ушу филетон жөнүндө да көп мыкты филетондор жарыяланган. Бул дагы чыгармачылыктын жанагы бир башатын, бир таланттын бир кырын көрсөтүп турат да. Жакшы. Акындын чыгармачылык жолунда жалпысынан 30га жакын ырлар, сатиралар жана поэмалар жыйнактары, китептер жарык көрдү. Алардын катарында биз телекөрүүчүгө да айта кетели, айтылуу биз аталар мурасы, турмуш агымдары, закымдар, күндөр менин канатым, Мидинден кат, Эсенгулдун ырлары, белес өңдүү китептери бар. Бар басып өткөн жылдарымда биринчи эстелигим балдар болсо, экинчиси эл сүйгөн ырларымда, үчүнчүсү сүйүп алган жарымда. Залкар акын өмүрлүк жары Саткын апабыз менен 3 ул бир кызды тарбиялап, 16 неберени сүйүштү. Бүгүнкү күндө чөбөрөлөр да бар. Саткын апа, Эсенгул атабыздын элине болгон сүйүүсү, үй бүлөсүнө, жубайына болгон сүйүүсү ушул 4 сапта эле бир даана сүрөттөлүп турат да. Ушундан эле сизге болгон мамилеси кандай экенин, балдарына кандай ата болгонун билсек болот.
Сиз өзүңүз кененирээк айтып бериңизчи. Жубай катары албетте сизге да эскерүү оор. Эми кандай десем, мына ушул өзү эскерилип, бүгүн дагы өзү иштеп кеткен жерде ушундай бир Куран окуттук. Ошолордун баарын угуп, мен бул Эсенгул өзүнүн кыска өмүрүндө эле көп нерсени жаратып койгонун түшүндүм да. Эми өзүңөр айтып атасыңар жанакындай жакшы бир сөздөрдү. Мен өмүрлүк жары жанында жүрүп, 30 жыл бирге болдук. Ошол бул өзү бир ченемсиз күндөр экен деп эсептейм да. Анан эми өзүнүн бир момундай ыры бар. Кайгынын соңунда кубаныч бар дейт. Бүтүүнүн соңунда уланыш бар. Таттуу бар ачуунун соңунда, эх турмуш ушунун сонунда деп. Анан эми ал киши өтүп кеткенден кийинки күндөр такыр эле жерге түшүп, мындай капанын ичинде болуп калдым дебейм. Балдарыбыз чоңоюп, өсүп, өнүп дегендей небере чөбөрөлөр болуп, анан турмуштагы өзүнүн нугунда өтүп жатат. Бирок эми ал киши өмүр бою жетишпей турат да. Анан эми сөз менен айтып берүү мен үчүн абдан татаалыраак. Биз менден бир курс жогору окучу эле ошол студент кезибизде баш кошконбуз. Анан ал киши өзүдей энеси эрте өлүп калып, аялдарга абдан жакшы мамиле кылчу. Эми өзгөчө кыздарына, өзгөчө жакын адамдарына, бир карындашы бар эле. Өзүмдү бир да жолу капа кылган жок. Мен муну ушу үй турмушта деле ушундай бир нерсе болгон кезде ал киши унчукпай койчу такыр. Ичинен сүйлөшчү окшойт. Анан мен ал киши кичине үн чыгарбай калганда эле мен ал жерде каталык бар экенин сезчүмүн. Анан эми турмушта мындай бир катуу урушуп, же болбосо экөөбүз бири-бирибизге таарынчкан убактыбыз болгон эмес. Ал киши ошонун баарын сенден деп жазчу. Жазган ырларынын көбү мага арналган. Жубайыма деген ырын ырдап жүрүшөт. Мен эми эмне деп айтам? Ушу балдары өзүнүн тарткан балдары да бар. Мени кор кылган жок, алар ар бири өзүнчө чоң шаар болуп жашап атышат. Ушу бүгүнкү күндө ушу Эсенгулдун ырларын, ошолордун чыгармаларын ушундай бир жакшы тилек менен окуп, аларды өздөрүнө сиңирип, анан мындай бир дааталуу күндөрдө мени тааныганы да, тааныбаганы да ызман кетип сыйлап, куттуктап коет да. Бул мен үчүн абдан чоң, тирүүсүндөгүдөй көрүп, эскерип турам. Анан эми бүгүн как раз туулган күнү болчу. Анан ал киши Кувейт өмүрүнүн акыркы жылдарында Кувейтте иштеп калды. Кувейт эл аралык университетинде. Анан бүгүн ошондой бир чоң иш-чараны өткөрүп, анан бул жерге келдик. Анда кайрадан биз маекти Асан Сулайманович менен уланта турган болсок, Асан ага, мына биз жогоруда сөз кылдык. Эсенгул Ибраев бир катар Кыргызстандагы абройлуу алдыңкы окуу жайлардын ардактуу профессору болду. Түркиянын улуттук жыйынында академик болду. Эл аралык коомчулукта дагы ушундай бир абройлуу адам эле да. Анын ушул жаштарга болгон билим берүүсүндөгү, Эсенгул аганын жаштарды тарбиялоодогу кандай бир өзгөчөлүктөрүн баса белгилеп айтат элеңиз? Абдан жакшы. Себеби жана айтылды, эң биринчи бул педагог тарбиячы катары. Бизде университетте ыйман ынсап деген кодекс кабыл алынган. Ошо жерде мугалимдин ыйманы, студенттин ыйманы деген. Анан азыр мен учурдан пайдаланып айтып кетейин. Кыргызстандагы баардык окуу жайлардын арасынан эч кандай пара албаган университет ушу биздин университет. Муну министрлик да билет, өкмөт да билет. Мына ушуну абдан даңазалап студенттерге дайыма кайталап айтып жүрдү. Анан көз өтүп кеткенден кийин агайыбызды эскеребиз деп студенттердин сунушу боюнча, мугалимдердин сунушу боюнча ошол биздин университет түптөөчүлөргө Аль-Хажири деген устазыбыз бар эле, кайрылып, мына эже жолугуп, сизге эмне керек бизден деди да. Ошондо эже айтты, биз ойлонолу деп. Кийин ойлонуп туруп, Эсенгул Ибраевдин музейин ачып бергиле деп. Ошон үчүн атайын бөлмө бөлүп берип, азыр университетибизде Эсенгул Ибраевдин басып өткөн турмуш жолу, чыгармачылыгы жөнүндө музей бар. Анан кийинчерээк
кафедранын сунушу менен ошол журналистика кафедрасы Эсенгул Ибраевдин наамын алып жүрөт. Кийин ошол көчөнү дагы ошол убакта мэр болуп турган шаар башчысына дагы чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ошол биздин окумуштуулар кеңешинин өтүнүчү менен азыр ошол көчө Эсенгул эл кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраев атында көчө болуп турат да. Анан жыл сайын ушул 16 мартта бүгүнкү күнү биздин университетте сөзсүз эскерүү, мына бүгүн бир жумалык эскерүү өтүп атат да. Анан биз 16 жылы республикалык сынак өткөрдүк. Эл акыны Эсенгул Ибраев деп, ошондо Эсенгул Ибраевдин тамсилдери, өзүнчө окулган ырлары жана музыкалаштырылган ырлары боюнча 3 багыт боюнча чоң сынак болуп, республикадагы бардык мектептер жана окуу жайларга катышып, 150гө жакын окуучулар жана студенттер катышыптыр. Ошолордун бардыгына мына Эсенгул Ибраев атында түзүлгөн фонддун каражаты менен биринчи, экинчи, үчүнчү сыйлык берди. Биздин университет ошо келген жеңүүчүлөрдү жатакана менен камсыз кылып, тамак аш менен камсыз кылып, 3 күн аларды шаарды кыдыртып, ушундай бир чоң республикалык деңгээлдеги иш-чара өткөн. Мына бүгүн дагы ошол бир жумалык өттү. Ошол жерде мага өзгөчө жакканы филология илимдеринин доктору, профессор Бейшебай Шенкевич Субалиев биринчи жолу менин билишимче Эсенгул Ибраевдин чыгармасына филолог катары ушунчалык сонун баа берди да. Мына ушундай илимий изилдөөлөр жүрсө, ошонун жазган ырларына, тамсилдерине баа берип атпайбы? Мына мисалы филология илимдеринин доктору профессор Кубанмамбет Алиев деген жигит бар. Ошол кыргыздын сатирасы боюнча эме кылып жүрөт. Мына Эсенгул Ибраевди ошо кыргыз сатириктердин, классиктердин арасына азыр сиз айтып өттүңүз. Ошого атайын илимий негизде кошуп аткандыгы дагы бизди сүйүндүрбөй болбойт. Мына ушулардын баары биздин келечектеги жаш журналисттерибизди ошол Эсенгул агайдай бийиктикке жетүүгө тарбиялап, өзүнүн ырлары менен, өзүнүн берген сабактары менен ошол деңгээлге жете алдык деген биз чоң ыраазычылыктабыз да. Эсенгул Ибраевдин чыгармалары, жазган поэмалары, публицистикалык көркөм чыгармалары ушул жаштарды эли жерин, мекенди сүйүүгө багыттагандыгын биз бир ооздон сыймыктануу менен айтып жатпайлыбы? Акындын улут болсом, тилим менен улутмун деп аталган бир калайык калкыбыздын ар намысын элди мындай ойгото турган, элге дем, дух бере турган ушул бир асыл саптары бүгүнкү күндө эл арасында көп айтылат да. Анан баягы сиз кандай баса белгилейсиз бүгүнкү күндө Союздун төрагасынын орун басары катары ушул Эсенгул агабыздын чыгармачылыгына болгон бүгүнкү күндөгү окуучулар арасында, студенттер арасында, өсүп келаткан муун арасында болгон сый урмат, анын чыгармачылыгын мындан дагы жайылтуу маселеси деген бар. Туура айтасыз. Коомдун күзгүсү акын өзү. Бүгүнкү коомдо кандай дем алып атат замана, ушуну колго салгандай чыгарма менен берген да бул иши. Жанагы публицистикалык ырлар деп айтпадыңызбы сизчи? Ушунун баары бүгүнкү күндө мектеп жашында балдардан баштап карыяларга чейин, нускалуу карыяларга чейин бул макал, лакап катары ооз калынып айтылып атат. Бул тарбиялык иштери, усулдук багыттагы иштери да мындай алып караганда заманды ойготуп атат. Замандын ойготуп атат. Ким кандай адеп-акылдык маселесинен баштап, укуктук, бийликтик маселеден баштап бүгүнкү күнгө чейин айтылып атат. Жогоруда айтпадыбы? Фонд, эжекебиз баштаган фонд жыл сайын 2 жылда бирден республикалык багыттагы мектеп окуучуларынан баштап студенттерге чейинки сынак жарыялап аткан. Ошо сынактын баарында катышкан окуучулар бардыгы тең ушул сиз айтып аткан публицистикалык ырларына кайрылышат. Анан сатирага кайрылып келишет. Сатирага кайрылып келгенде алар мындай окуп койбойт. Алым сабак кылып айтышып, сахналаштыртып, турмуштук жагдайды колго алып, ошо бүгүнкү иштин кемтигин көрсөтүп айтып берип атат да. Анан эми адабият чоң багытта. Ушунун ичинде өтө куугалуу, өтө аялуу, анан чоң талантты талап кыла турган балдар адабият деген бар. Бүгүнкү күндөчү.
Эсенгул Ибраев агабыздын ысымы кыргыз адабиятында, анын ичинде балдар адабиятында чоң тамга менен башталып, чоң тамга менен айтыла турган нерсе. Себеби бул кишинин балдар адабиятында кошкон салымы өзгөчө. Өзгөчө. Мыкты китептерди жарыялады, мыкты китептерди басып чыгарды. Көркөм котормолору да бар балдар үчүн. Балдар үчүн көркөм котормо. Ошонун баары бүгүнкү усулдук багытта пайдалана турган бир акыл ойдун кенчи да. Анан эми чыгарманы балдарга берүүнүн өзү чоң устаттык. Ушуга бир насааттуу акыныбыз, насааттуу агабыз ушу Эсенгул Ибраев болуп адабият эсептелинет. Саткын апа, бүгүнкү күндө ушул фонддун жүргүзүп жаткандагы ишмердүүлүгү тууралуу айтып берсеңиз, өзүңүз мына баштап фонд дагы акындын атын мындан дагы жайылтуу, анын атындагы ушул бир катар иш-чараларды өткөрүүдө дагы эмнелерди демилгелеп жатат? Эми бул киши өтүп кеткенден кийин жазуучулар союзу дагы кичине таралгандай болуп кетти да. Анан аяктан эч эме болбогондон кийин бул кишинин китептерин чыгарышыбыз керек. Анан деги эле чыгармачылыгы жөнүндө иш жүргүзүшүбүз керек деп ойлоп, анан фонд түздүк балдарыбыз менен. Анан ошол фонддун негизинде 10 томдук китептерин чыгардык, 4 томдук китептерин чыгардык. Анан бул Кувейт университетине акыркы жылдары иштеп кеткен ал киши. Анан бул Кувейт университети дагы көп жакшы нерселерди берди да. Ал ошол жерде музей ачып беришти. Бир чоң комната беришип, анан музей жарата аласызбы, жасай аласызбы деди. Анан ошону мен баягы тияк бияктан консультация алып, чуркап антип минтип жүрүп, анан музей жасап койдук. Эми музей ошол Кувейттин элдери ошо окуу жайга келгенде көргөзө турган жайы болуп жакшы болуп атат да. Бул эми эл аралык университет да. Арабтар көп келет да, түрктөр келишет. Ошолордун баары көрүп, ушул жерде ушундай чоң шайыр деп коюшат алар. Шайыр иштеп кеткен турбайбы деп. Анан атайын адабиятчылар бар. Алар дагы ушул Эсенгул агайдын жана айтып кетип атпайбы, адамдардын патриоттуулукка тарбиялаган ырлар акыркы өзү айтып аткан. Демократиянын шаңдуусун көрсөткөн маселелер боюнча айтканда баары ушундай сыймыктанышат да. Көрсө бул киши республикалык деңгээлдеги акындын музейине келгенибизге сыймыктанабыз деп. Анан ошон келип сүрөткө түшүшөт. Анын баардыгын китептерге чыгып атат. Бул абдан фондго биз абдан чоң ыраазыбыз. Ошолорду бүт өз каражаттары менен уюштуруп, тиги Эсенгул Ибраевдин бала кезинен өмүрүнүн акырына чейинки хронология кылып, тарих музейинин атайын кеңешчилери келип, сонун кылып түзүп берди. Журналистика жана коом менен байланыш деген кафедра мына ушул Эсенгул Ибраевдин ысымын алып жүрөт. Бул кафедранын өзүнүн дагы ишмердүүлүгү тууралуу айта турган болсок, мына бүгүн өтүп атат. Илимий практикалык конференция бул эми бир аптага созулат деп атасыздар. Бул дагы ушул истердин университет тарабынан демилгеленип атат. Бул канчалык бүгүнкү күндө ушул? Бул эми балдарга абдан таасирдүү да. Ошол жерде окуган журналистика да окуп аткан балдар, кыздар ырлар жазат, аңгемелери бар дегендей. Бул кишидеги көзүнүн тирүүсүндө ошолорду көтөрүп алып газет, журналдарга берчү. Анан мен кээде тамаша кылчумун да, ушул кыла турган иш жок үчүн акындар ушулар газеталарды кыдырып чыгат го, бул баланыкын чыгар, тиги кыздын ырын чыгар деп ушинтип го десем, абдан эметчү да. Сен өзүң журналистиканы бүттүң, сени анткен жок беле эч ким дейт. Жок, эмне жазып аткан менин иши да жок болчу деп. Эми бул баягы бүгүн мындай эскерген жөнөкөй нерсе болгону менен ушулардын келечегине абдан чоң нерсе таасири бар да. Мына жакшы акын жазуучулар чыгат ушу эртең Кудай буйрса деп тилек кылыш керек. Анан бул Кувейтке дайыма барганда мен бул Асан Сулайманович ушул киши иштеп турганда как раз эме болду да. Жана эмачылык калды. Анан булар дагы абдан ушундай бир жакшы мага жардам беришти. Жардам берген ушул таза кармап, ал эч кандай эч жактан жардам алганыбыз жок. Ошо кандай болуш керек, тиги
музей деп мен жылда которуп эрмек кылып ушундай бир жылда жаңыланып турат да музей жаңылап ушундай болду. Анан мен ошого аябагандай ыраазымын буларга, булардын коллективине. Баса белгилей кетели, эл акыны Эсенгул Ибраевдин өмүрлүк жары Саткын Абдрахманова Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, ушул КТРКда да сиз өмүрүңүздүн көп жылын арнап эмгектендиңиз, 40 жылдан ашкан. Саткын апа, ушул өзүңүз дагы чыгармачыл адам болгондуктан Эсенгул аганын ушунчалык бир алып акын, залкар акын болушуна салым коштуңуз болуш керек, түшүнүү менен. Эми чыгармачылыгына ушундай кошумча жардамдашып идим деп айта албайм, бирок ал кишинин түбөлүк өмүрлүк жары катарында ошол кишинин сыйлап жүрүп, ошол кишиге шарт түзүүгө аракет кылып, балдарын аман эсен чоңойтуп дегендей, дагы ушул сыяктуу чыгармачылыгына жардам бердим го деп ойлойм. Эмне тууралуу көп ойлончу эле Эсенгул атабыз? Эмне тууралуу көп айтчу эле? Эми бул киши өзү да бала саак киши болчу. Анан мындай ак көңүл, кишинин көңүлүн калтырбаска аракет кылчу. Анан калп сүйлөгөн кишини абдан жаман көрчү дагы. Жанына жолотчу эмес. Жанына жолосо жолотпосо атканын биле албайм, бирок өзүнүн турмушунда жаман көрчү. Керимбек Мусурканович, мындай айылдашы, жакыны деп атпайбызбы, союзда дагы чогуу иштедиңиздер, Улуттук жазуучулар союзунда. Анан ушул улутубуз үчүн күйгөн, жарандарыбыздын аң сезимин, ар намысын ойготкон бир чыгармалар аркылуу дагы өзү канчалык бир мекенчил адам экендигин байкоого болот да. Ошондон улам дагы ушул Кыргызстан тууралуу көп бир пикирлерин, Кыргызстандын келечеги тууралуу, биздин азыркы өсүп келаткан муундун болочогу тууралуу көп айтса керек. Анткени көп нерсе акын өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөрөт да. Айрыкча тил маданиятына көп көңүл бурар эле бул киши. Эми Эсенгул абабыздын эскергенде бул кишинин өтө маданияттуулугун эскеребиз да. Маданияттуулугун, баскан турганы, сүйлөгөн сөзү, ашык сөз жок. Өзү ушунчалык Кыргызда мыкты адамдар мырза деп коет. Мырзалык, атуулук касиети бар эле. Көп адамдар бул кишинин шакирттери да көп кийинки муундагы. Ошолордун баары ушундан үлгү алгандар да. Үлгү алып, баскан турганын карап, анан сүйлөгөн сөздүн угуу биз үчүн чоң бир кумарлуу нерсе эле. Жолуккан кезде Эсенгул абабыз отурган чөйрөдө, адайы чөйрөдө болобу, же жолугушуу чөйрөсүндө болобу, сөз ошол эле адамда болор. Себеби айткан сөзү кыт куйгандай, маанилүү, кулакка жагымдуу, угумдуу, дагы уксак деген ой менен турар элек да. Эми бул поэзия, чыгармачылык деген тунук нерсе. Муну эч ким мындай бир ылайдай албайт. Эч ким муну бузада албайт. Буга бир мисал агабыздын жазып кеткен чыгармаларынан көз өтүп кеткен деген насият деген китеби, көз өтүп кеткенден кийин Токтогул атында мамлекет сыйлыгына ээ болду. Көз өтүп кеткенден кийин. Демек, бул кишинин талантынын чеберчилиги, поэзия, нукура поэзиянын бир жазма адабияттын мыкты адамы катары эли журту мамлекет эскерди да. Талантын эскерди бул кишининчи. Демек, дагы ачыр эле көп нерселер бар. Канчалык мезгил алыстаган сайын алыстан көрүнгөн тоо бийик дегендей, бул кишинин чыгармалары да ушунчалык заңкайып алыстан көрүнүп турат. Бул иши жөнүндө илимий даража алгандар бар, жогоруда эскертти. Кандидаттыгын жактап атышат. Дагы жаңы, жана бүгүнкү илимий конференциядагы жаңылык болуп атат. Дагы жаңы 3 тема, илимий тема бул иши жөнүндө даяр экен. Ушул жөнүндө азыр иштеп чыгуунун босогосунда турат деген маселелер болду да. Анан сиз туура баамдап атасыз чыгармачылыгы боюнчачы. Тарбиялык маанидә зор. Зор тарбиялык маанидә бул ишин чыгармачылыгычы. Улууга, ага иниге, анан табиятка, жаратылышка аң сезими бийик, философиялык терең максатта бир эле көз жүгүртүп окуп кетүү эмес, маанисин түшүнүп окууга кишини жетелейт. Чыгарманы окуп кетсе болот, бирок чыгарманы окурманды жетелей турган анын мааниси болот. Улам казып окуп тереңдей берет. Мына ошол багытта бул кишинин чыгармалары окулат бүгүнкү күндөчү. Улутубуздун рухун көтөрүүдө, аны түптөөдө улуттук биримдик деген бар, ынтымак деген бар. Мына ошону сактоодо, көтөрүүдө Эсенгул абабыздын чыгармалары чындап эле ар бир окуган, уккан адамды таасирлентет да. Ынтымак жөнүндө айрыкча жакшы айткан да. Ынтымак жөнүндө жазып кеткендечи, билгим келбейт, билбейм дагы, билбейм мындан бөлөгүн. Ынтымак деп төрөлгөмүн, өлөрдө да ынтымак деп өлөмүн деп дефис менен жазып кеткен мыкты чыгармалар бар да. Демек, элди ынтымакка чакырган бул киши.
элди кыргыз элин ынтымакка чакырган. Тууда кыргызча айтканда ынтымактын жашоонун бир жакшы багытта жашоонун туусун кармап жүргөндөй элестет. Кыргызда акындар көп. ооба. Бирок ошол акындардын ичинен өзүнүн ырын эч кандай кагаз карабай туруп жатка айткан Жанда. бир эки чөйлө бар да. Мына Турар Кожомбердиевди айтып жүрүшөт, анан Эсенгул Ибраевди айтып жүрүшөт. Демек эс тутум абдан мыкты болгон Абдан экен. Эс тутум ушунчалык мыкты. Мурун бир конференцияларда эметкенде ал баары көз өтүп кетти. Жолдошторум бар айтканда, казалдарды жатка айтчы дейт, баарыбыз таң калчубуз дейт. Мына мен айтып атам, азыркы компьютерден дагы күчтүү экен да бул акындын башка акындардан ушундай бир чоң өзгөчөлүгү өзүнүн ырын кайсы жерде болсун. Ошон үчүн элдин баарын тең жана отурган миңдеген кишилерди арбап алчу да. Бир эле жанагы антип астына алып чыккан. Ошон үчүн студенттер артынан ийичип калганын мен ошол касиетинен билдим да. Мына бул акындык касиет. Эгерде сен өзүңдүн ырыңды, өзүңдүн оюңду студенттерге ушундай татынакай кылып бере алсаң, анда Арбап аласың. Мына устаздын устазы ушундай чоң акындык касиети. Экинчиси жанагы адамкерчилиги. Баарына бирдей мамиле кылгандыгы. Анан боорукерлиги. Эже айтып атпайбы, студенттерди эшитип алып, шаар бир эмени такылдатып барып, ошол өзүнүн бийик акын экендигине карабай, ошол өзүнөн кийин жаш балдарга барып суранып, ушу менин студенттигин чыгарып койчу дегендин өзү бул өтө адамдын бийик сапаты, жана боорукерлиги. Ошо бала ушун менден бирдем алып өтүп кетсе экен, ары карай даңгыр жолу поэзияга түшсө экен деген ак ниети ошол тууган арасында дагы, биздин университеттин мугалимдер арасында дагы, ал тургай ошо чет өлкөдөн келген коноктордун арасынын баарында дагы Эсенгул Ибраевдин акындан сырткары адамдык касиети өтө жогору турар эле. Жөнөкөй устат эмес, чындап эле улуу устат болгонун ушундан билиңиз. Мына Саткын апабыз ал аябай бала саап деп атпайбы, ошондон уламда болуш керек, өзүнүн студенттерине дагы, тарбиялануучуларына дагы аябай камкордук менен мамиле кылып, үйгө дагы көп алып барса керек. Ээрчитип, жетелеп, ооба, атадай болуп, бир гана агайдай. Ошого чыккан студенттерди биздин ашканадан тамак алып баратканда айткам, "Вай, Эсенгул Ибраевич, бул кандай?" десем, "Эми мен да студент болуп көргөм. Мен мындан да жаман турмуштарды көргөм. Бул байкуш ушул бир эме үчүн абдан муктаж. Биз студенттердин ички оюн да билишибиз керек" деп. Мына менин оюмча педагог деген ошондой ата катары дагы, педагог катары дагы, и ошонун жакын досу катары дагы. Жана биздин кыргыз түрк лицейлеринде мугалимдер окуучулар менен дос болуп атпайбы? Саатын берип, Туркияга алып барып келип, ал дос болгондо ата энесине айтпаган сырын ошол мугалимге айтат экен да. Мына ушундай даражадагы педагог экенин биз ошого чейин жүрөгүбүз менен сезип, эстеп, ардактап, даңктап, атын өчүрбөй алып жүргөнгө чоң аракеттер жасап жатабыз да. Жакшы. Урматтуу меймандар, бүгүн Эсенгул Ибраевди эскерип жатабыз. Эсенгул Ибраевдин ысымын мынакей ушул эл аралык Кувейт университетинде атайын кафедра алып жүрөт. Сиздер дагы демилгелеп кайсы бир учурда ушул шаардык мэрияга ушул университет жайгашкан көчө, эл акын Эсенгул Ибраев атында жүрөт. Негизи эле азыркы күндө дагы бир негизги максат турат. Ушул өсүп келаткан муунга, жаштарга, себеби дегенде акыркы учурда мынакей адабияттан, китептен алыстаган жаштарга ушул биздин алып акындарыбызды, чыныгы кыргыздын сыймыктуу уулунун атын мындан дагы